Bizge meriya tarafından көңіл bölünmey atadi. Ustunat işlerini жазып ketken bирок кийин аткарышкан жок. Биздин айылда көйгөйлөр аябай көп да, эл кыйналып кетти. Ошон үчүн айла жок чыгып атабыз. 2,5 миллион акча чогулткан газга. Анан үндөбөй отурсак канча жыл отурабыз дагы. Siz Жанар Акаевке эмне деп кайрылдыңыз? 1-2 күндө деп барыңар көрдүңөр интернеттен. 1 ай 3 күн болду келелек. Урматтуу Жанар Акаев, элге убадан бергенден кийин ошол убадан үстүнөн мындай чыксак да. 1-2 күндө барып маселеңерди чечип беребиз деген бойдон жокпу ошондо? Жок, келишелек. Мындай бир ишиңерди айткандан кийин аткарбайсыңарбы? Жанар мырза, эми сизди биз мындай жалган айтат деп ойлогон эмес элек да. 2-3 күндө барабыз деп келбепсиз. Же бир кызматкериңизди жөнөтпөпсүз. Ушундай боло береби, алдап койсо. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр. Менин аты жөнүм Жыргал Чоёнов. Биз азыр Ош шаарындабыз. Ош шаарынын чекесинде 218 деген кварталга бизде ушул жерден Мазира деген эже ушул айылдын тургуну. Бул жер Ош шаарына карайт экен. Анан бизде мындай бир көйгөйлөр бар, келип биздин үнүбүздү бир жогору жакка жеткирип бербесең болбойт деп чакырган болчу. Азыр Мазира эжеге барып микрофон суналы. Эмне көйгөй, кандай, бул жерде ушул кызыл сызык боюнча, анан мамлекеттин жанагындай жерлери боюнча дагы айтып атат да. Мазира эже, кандайсыз? Жакшы, Кудай шүгүр. Өзүңүздү мына көрүүчүлөргө тааныштырың дагы, эмне көйгөй болуп атат, кандай маселе болуп атат, ошол боюнча бир мындай кыскача алып түшүндүрүп койсоңуз. Биз ушул 218-квартал деп жашаганыбызга мына 20 жылдын жүзү болуп баратат. Азыр эми бул жерден мына ушул үй бизде баягы эң чеке айыл болгон үчүн көбү жолго чыгып кеткен. Жолго үй салгандар да бар. Бизге мэрия тарабынан көңүл бөлүнбөй атат. Мэрияда эң курденди УМС, УКУС ушулар келип өз иштерин аткарса, мына жерге свет коюлуш керек. Жолго жарыктандыруучу. Ошонун бузуп турат. Бул жерден машина да батпайт нарк тарабына. Бул жерде 100 сотик ушундай чыгып кеткен экен. Эгерлерине айтса, мындай жакшы түшүнбөй коюшту. Ошондо сиз айтып аткан жер ушул үй, мына үй болуп калабы ошондо? Ошол үй. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына Мазира эже айтып аткан мына үй экен. Бул үй өз негизи мындай караганда, азыр мына биз турган жолда биз азыр бул жактан келдик, мына өзүңүздөр көргөндөй, ошол жактан келип эле түз эле келип туруп, бул жерге уже келгенде мына дарбазага келип такылат экен да. Анан бул дарбаза эми канча метр кандай чыккан? Түптөн эле буягына алынганда багалганы мына. Бирок бул жерге азырынча мындай бир снос иштери келе элек окшойт да. Снос иштерин жазып кеткен, бирок кийин аткарышкан жок. Адам бери үндөбөй эле коёбуз десек, мына быйыл деле жыл жарымы болуп баратат. Биздин айылда көйгөйлөр аябай көп да, ошого сени чакырдык. Мазира эже, мындай да, сиз мен билишим боюнча сиз кечээде Жанар Акаев эл менен жолугушуу кылганда сиз барып сүйлөдүңүз окшойт да? Ооба, сүйлөдүм. Көйгөйлөрдү айттыңыз окшойт. Көйгөйлөрдү бүт жазып барып бердим. Бирок мына 1 ай бүгүн канчасы? 15. 16-сы де. 1 ай 3 күн болду. 12-синде жок. Бир реакция жок. Анан дагы эле тынч отура берели десек, бизде көйгөйлөр көп. Азыр көрсөтөм барын. Эл кыйналып кетти. Ошон үчүн айла жок чыгып атабыз. Ошо маселелерди, көйгөйлөрдү эсептөбөйлү, мисалы кайсы? Айтсаңыз. Менде азыр эң көйгөй 75 столбага зым тартылбай турат. Так, 1. 2,5 миллион акча чогулткан газга. Бизге акча жетпей 3 жылдан бери анım турат. Газ жок. Газ жок эмес. Акчабыз турат. Газ эч неме боло элек. Жок, ошо газ алып кире элек да. 50 на 50ка ырастадык эле. Так, 2. Аныбыз турат. Жолубуз бар, суубуз бар. Эл эс ала турган
Yerler var. Uşlarda hükümet gelip mına yer eldiki dese eldiler parkta es algısı geledi de. Ananın arka Kengeştin üstünde daha var. 70-80 tütün elim var. Alarga gaz girdi. Biroq gazımız anı mediyanın gana pütüre turgan işe aldı. Gor gazın balansına ötkörüp berse analar patkül şeyine ağlat eken. Al jakta su yok. Su yok. Suunun 38 yerde böldürüp proyektisinde sızdırıp koyğum. Anım turat 2 yıldan beri bılk etpey. Ana nündöbey otursak o kança yıl oturabız dağı. Nazire siz özünüzü görüşlüğü tanıştırıp koysanız ne iş? Men uşul 218. kvartaldan kvartalnıyımın. Atım adı Kıvama Zira. Siz bu жерде kança yıldan beri yaşaysiz? Men bu yerde yaşaganıma 17 yıl oldu. Azırkı учурда kança el yaşayt uşul жерде? Bu yerde 2,5 mingden aşık el yaşaydı. Anam dağ at berilelek baydı. At yok. Men yazgamın. Şu oturup alıp uşul ayılga at berip status belgile dep жазганıma ne zaman boldu? Kıymıldasa kanteyin. Mektebiңер жок mu? Mektep emes, iştike yok. Sadik dağı jok. Sadik da yok, pap da yok. Baldar oynay turgan plощадкалар da yok. Oşolarga yerler var. Oşoların dokumentini jasap berбей atышат. Alardın pütkönüne ne zaman boldu? Siz Caner Akayev'e ne dep kayrıldınız la? Men Caner Akayev'ga kutuşlar boyunca kayrilgan. Biro kaçan gelim dediler. 1-2 günde dep barıngар gördüңөр internetten. Aa. Biroq mına 13 nime 1 ay 3 gün boldu gelelek. Oşa ayılga men iştebey жүрүp үйрөгөн адаммын. Азыр эми менде өтө көп. Себеби бизди эч ким карабай койду. Амасында эч ким карабайт. Бизде аябай көп көйгөй. Жеңишбек неме Бакытбек Жеңишбек өч барында 115 столла коюп берип кетти эле. Ошол столлардын 75'ine зым тартылбай турат. Себеби жанындагы шыргыйга илингендер бүт жерге Баймонтов даярданып туруп ала. Баймонтов эмес. Опасный положениеде болуп турат. Өткөндө депутаттар келген 80 үй документи жок дагы менде. Анын 15-20'дайы производственный жер. Архитектура бар en урден ошо производственный жерлерди жылойго өткөзүп бербеди. Карабады, иш кылбады. Мына билген шункар деле барбады. Барышпайт. Себеби биз Оштун эң чекеси, бизден кийин полигон башталат. Mazileci, rahmat. Siz benim WhatsApp'ıma tünü de yazarız, günü de yazarız, tangamal da yazarız, tüm kısa bile de yazarız. Biz vitsemerleri alıp, vitsemerlerden bardağını alıp, teşhiri slujbalarını alıp, azıcık size aytkan mesele boyunca biz 1-2 gündün içinde sizge barabız. Sizge barıp meseleni çeçeriz. Урматтуу Жанар Акаев, сиз Ош шаарына мэр болуп келгенде ушул чоңдор биз бир нерседен абайласак да элге убаданы бергенден кийин ошол убаданын үстүнөн мындай чыксак да. Эми бул эже мени бир ушул 1 айдан бери чалат магачы. 1 айдан бери жыргал келбесең болбойт. Жыргал бизге үнүбүздү жеткирбесең болбойт депчи. Эми бул эже айткандай биз да ошо интернеттен көрдүк. Бул эже чыгып сүйлөп атат, айтып атат. Жанар Акаев сиз болсо айтып атасыз. Эже сиз мага күнү да чаласыз, түнү да чаласыз, эртең менен да чаласыз, уктап атсам дагы чаласыз дейт да. Эми бул эже мисалы өзүнүн мындай бир жеке кызыкчылык үчүн сизге чалбай атат да. Жанар Акаев, сиз ушул жагын мындай бир туура кабыл алсаңыз. Анан мынакей бул жерде азыр 2,5 миң эл жашайт экен, столбалар коюлган экен. Анан эми ошол жерге зым сурап барса 1-2 күндө барып маселеңерди чечип беребиз деген бойдон жокпу ошондо? Жок, келишелек. Даже бирөө звондап да койгон жок. Ал жерде мен бардык көйгөйлөрдү жазып, жазуу жүзүндө да бергенмин. Ал 15 күндө ответ бериш керек. 1 ай 3 күн болду, ответ до сих пор жок. Мынакей. Эми
мына ошого окшогон жетекчилер эми мындай эле эми кичине катуураак тийсе туура түшүнүп туура кабыл аласыз деп ойлойм Жанар Акаев. Эми сизге чейин деле мэрлер иштеген да. Сизден кийин деле мэрлер иштейт. Эми ошолордун мурунку мэрлердин мындай бир издерин баспастан мындай бир ишиңерди айткандан кийин аткарбайсыңарбы? Эми мына эже азыр өзү буту ооруп кеткен. Мектеп зорго жана неме менен басып жүрөт. Азыр машинадан да түшө албайт. Эптеп туруп, азыр жерлерин апарып көрсөтүп таныштырам деп эми жүрөт. Эми Жанар мырза, эми сизди биз мындай жалган айтат деп ойлогон эмес элек да. 2-3 күндө барабыз деп келбепсиз. Же бир кызматкериңизди жөнөтпөпсүз. Ушундай боло береби алдап койсо. Эми бул жагын эми буюрса бул видеону сиз көрөсүз сөзсүз. Көргөндөн кийин ошол иштериңиздин мындай бир үстүнөн чыгып коюңуз. Эч болбосо ушулар айтып аткан ушу керектүү зарыл нерселерин чечип берип туруңуз. Баарын чече албасаңыз дагы. Эми ошо зым деп атат, суу деп атат, жол деп атат. Бала бакчага деген жерлери даярбы? Жерлериңер? Жерлерибиз бар. Анаке, бар экен. Жерибизде прокуратура Замир Байышев бар эле билет. Элдин жери бул жер 50 сотик жер деп берген, бирок документ жок. Эмне кылалы, кимге баралы? Эгер УМС, УКУС, госрегистр, архитектура, энергия өз ишин так аткарса, зачем бизге? Мынтип салпактап бар. Жок. Бир кыжаалат болуп койбойт. Ошол 75 столбаны биздин балансыбызга өткөрсө УМС, биз давно зымды тартмакпыз деп энергия отурат. Бир басып келип кабар албай. Биз бир неме десең, биз немеге министерствого карайбыз дейт. Алардын чоң аталары энчилеп берди беле. Айла жок. Баягы Ош мэриясы былгып чирип калган деп мен дайыма айтам. Былтыр Жеңишбек Шермаматович келгенде кичине жашоого болгон көз карашыбыз өзгөрүп, сүйүнүп калдык эле. Кайра баягыл неме кетти. Мен бардыгын далилдеп берем. Эми барсаң таппайсың. Эми мынанда карасаңыз, эми Жанар Акаев өзү Ош шаарынын мэри сизге 2 күндөн кийин барабыз, кызматкерлер менен барабыз деп келбей койгондон кийин эми эмне күтсө болот? Билбейм. УМСтин начальниги жакшылык деген звондасак, Жеңишбек Шермаматович барында 2 жолу келип кетти эле. Азыр болсо телефон басып коет. Алар аппак көйнөк карашым кийип кондиционердин астында отурушат. Айылда эмне көйгөй бар билбейт да. Биз звондасак аны эмне деген звондайт элек. Ошо айылдагы көйгөйлөрдү ук, көр деп звондасак өздөрүнүн кургөзөрүнөн деле жакшы да. Эми алардын милдети же сиздердин үйүңүздөрдү укканга, сиздер чалганда алганга, сиздер көйгөйдү айтканда келип ушул жерден көйгөйүн ордунан маселени чечип берген. Алар милдеттүү. Жок. Былтыр Жеңишбек Шермаматович приказ берген, оңой жерлерди дагы УКУС, УМС аткарган жок. Эми баягы айта берсең сөз көп да. Мындай бир ар кимибиз өзүбүздүн жумушубузду так аткаралы. Мынантип элдин нараазычылыгы болбойт да. Мен мурунку мэрлердин деле ушу Жеңишбек Шермаматовичке деле айтып жүргөм. Мен убагында аябай катуу айткан мен болом өзүчө. Жеңишбек Шермаматович, сиздин мына кол астыңыздагылар, вице-мэрлер жакшы иштебей атат, булар кылбай атат, айтканыңызды аткарбай атышат деп. Азыркы учурда сиздин да мына кол астыңыздагылар ушул ишти ошол ийизге түштү да. Бул факт мына. Эгерде мен жалган айтып аткан болсом, мына интернетте мен азыр буну жүктөйм сөзсүз. Жанагы Жанар Акаев өзү убадасын берип, айтып, өзү баш болуп келбей койгон далил бар да. Эми ушинте берсеңер, элдин ишеничине чыгасыңар да. Анан жанагыда өзүңүз деле мынтип айтып атасыз, мен президенттен акча алып турам депчи. Ошо президенттен алган акчаңыздан ушуларга бөлүп койгулачы. Ушулар бир зымпымдарын, мындай бир суу пуларын чыгарып бир неме кылып алсын. Суубуз чоң проекти менен 2020-жылы Сарбашевдин барында чоң проекти сызылып суу берилген. Бирок
bırak bolup kalgan. Mınандай bir kvartal bir ne gele? Bir bölükçöge mına jaydın günü su çıkpaydı. Hazır emi Vadakanal kişine hareket kılıp atat. Anısı da kандай olot bilbeyim. Ayba, Ece, janagı жерlerге барайлы анда, Баралы. көрсөтөлү, жүрүңүздөр анда. О. Bizim ayılda şu 20 yıl olsa da eşteke yok. Mektep yok, sadik yok, pub yok. Даже balдар oynayıp duran plaşatka da yok. Eşteke yok. Бирок балдар ойной турган площадка бар деп атасыз го. Мына жерби айтып аткан жер? Mına o yer 40 sötük. Meriya aragan yer. Uşul жерге men 8 yıldan beri iştebey жүргөндөн beri kazık kaktıra albay koydum. Umeske, nemege, gosregistrige, arkitekturaga mına uşul yer turat. Pustoy boydan. Böyle tozu algan. Bu жерге документальный болгондо hiç kim Ega emes. Жок, азыр мындай болуп атат. Бул жер муниципальный жерби? Munisipalный жер. Манан бул жерди ким иштеп атат? Hiç kim işletmeydi. Bu yerде Жөнүндө турабы? su tanks болгон үчүн bu yerге шалгам экпейт да. Азыр эми Ушул жерди алып берсе, балдар ойногон площадка курсак да болот эле. ооба, тегиз жер экен го. Бул жер мэриянын жери. Мен билгенден 17 жылдан бери турат ушу мына. Ким бирөө караса болот да. Эми эжем айткандай, азыркы урматтуу көрүүчүлөр, мына жер өз түйүз сонун жери экен. Эми бул жер ушул баягы балдар ойной турган футболду аянтча кылып койсок болот дейт. Анан эми мындан карагылачы, эми баягы мен айткандай эле мына зым. Мына жыгачтын акыбалын карагылы. Бул жыгылып чөйүн дейт го. Муну этият кылыш керек экен да мына. Мынакей, мындан караңыздар эми. Мына ал жерде мынантип асылып турат да мына. Мынакей, колуң жетип, азыр буну bir шамал болсо же башка бир нерсе болсо, бул түшкөн болсо, болду, бул жашоочулар, шаардын жашоочулары светсиз, мындай жарыксыз калат. Мынакей. Столболорду коюп тур дагы, буягын кыргызча кылып туруп, зым менен жип менен байлап туруп эле, одон нары мындай эптеп, одон дагы өткөн дагы барганда ана жерге жыгачка барып тур, мынакей, көрүңүздөр. Мынакей, келиңиздер. Мен азыр мынал жердеги бүт мындай бир фактты көрсөткүм келип атат да силерге. Мына жыгачты караңыздар эми. Мына ушул жыгач көтөрө алабы ушул жерде? Мына бул эми дагы турат экен да, дагы ушунча турат экен дагычы, Кудайга шүгүр. Эми бул жыгачтарда мынандайдан кеткен, ушул столболор менен аралашып бир дагы зым жок. Ушул жерди байкуш эже пут ооруйт экен өзү, ошентип бар эптеп барып Жанар мырзага кайрылса, мэрибиз. Жанар мырзанын ответи ошол. Сиз күнү да чаласыз, түнү да чаласыз, уктап атканда да чаласыз, чай ичип атсам да чаласыз деп атат да. Эми сизге чалбай анан кимге чалат? Мага чалабы? Же дагы башка бирөөгө чалыш керекпи? Эми мага чала бересиз дебестен, урматтуу Жанар Акаев, мынакей маселе. Чечиңиздер мына, айтыңыздар мына, зым алып бериңиздер мына ал жерге. Азыр мындай жашоо Памирде дагы жок болсо керек мындай жашоо. Ош шаары бул жер. Ош шаарынын акыбалы ушул. Жолдорун караңыздар, мына караңыздар. Ушу кантип жол болсун? Мына караңыздар мына. Мына жолдордун акыбалы ушул мына. Бул жерде мынандайдан азыр эми лоток менен жашылчаны эми ону жөн эле кое берейли. Эми эч болсо жашына кылып бир шагыл төгүп берип коюңуздар. Эми бул байкуш эже өзү, бирок мен бул эжеге мындай бир анча жетекчилерге караганда мындай там бердим. Чын. Өзү мындай пут ооруп, аксаңдап жүргөнү менен мындай патриот экен. Өзүнүн шаары үчүн, өзүнүн жери үчүн, өзүнүн айылы үчүн күйүп, пышып, айтып деп жүргөн эже экен да. Анан кийин бир жерге мынандай да, урматтуу Жанар Акаев, сиз барбасаңыз эле ошол жерлер боло берет, ошол асфальттар кете берет. Эмич макул эми бүткөндө барып тарс ачылышын кылыңыз да кайра келиңиз, келип мына окшогон көйгөйлөрдү чечип, маселенин ордунан карап чечип бериңиздер. Эже бул жерде суу канча күндө бир келет же саатына келеби? Кандай болот суу маселеси?
Суу маселеси боюнча бизде проблемабыз бар. Азыр эже айтмакчы, Сарыбашевдин убагында суу келип брак болуп калгандыгынанбы, ошол биз тарапка мына ошол 218 кварталдын ошо наркы башына суу келбейт. Себеби бизге таптакыр, бул жагына бир гана питьевойго келген. Жерге келгенден хотя бы кичине помидор эгебиз деп ойлойбуз. Бирок ошентсе дагы ага жетпейт. Бизге аны үчүн берилген эмес, только питьевой, ошо питьевойго да жетпейт. Азыр эми башта башы наркы башы эле жетпей аткан болсо, азыр эми кыйла берика жылды, суу жок, келбейт. Эми труба улап беребиз деп атат, эми качан болот ол белгисиз. Биз суудан аябай кыйналдык. Канча күндө бир келет суу? 3 күндө бир келет. Канча саат келет? Сартан кечке дейт, бирок бизге келбейт да. Ошон үчүн бир мындай не кылбайбыз. Мына башына келет, биз тарапка келбейт. Ошо. Эми бул жерде мындай каскалдыр келе болуп калыпсыздар да, мындайча айтканда. Жыландар кадимкидей жүрөт, үйлүзгө терим кирип атат. Бул куруктуктун немесинен. Кескелдириктер жүрөт. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр ушул жерде мына жаш балдар ойной турган аянтча жок, көрдүңүздөрбү? Көчөдө мынантип байкуштар бир көчөгө туруп алып, ушинтип футбол ойноп атышат. Бул Ошко караштуу жер, бул жер шаар. Шаардын акыбалы ушул. Ошол бош жерлерге детский площадкаларды, жанагындай футболный площадкаларды салып, мындай бир шарт түзүп берсеңиздер, ошол балдар ойномок да. Эже, баягы сиз айтып аткан бала бакчанын орду деген ушул жер окшойт, а? Ушул жер. Ушул жер. Мен бул жерде госреестрге бүт барын тактатып, 50 сотик 43 деген кортунду чыгарып берген мага. Анан кийин мен документтерди растабагандан мен прокуратурага арыздандым. Арыздансам, Канат Нусупов деген прокурор мен 2 жолу баргандан кийин аябай жакшы кабыл алып, эже ал жер элдики экен. Ал жер элге тийишелүү. Горгаздын эч тиешеси жок берге деп бул жерде отурум болуп мэрияда элге ыйгарган. Бирок Замир Юсупов бар эле. Документин растабай, мына дагы дастик бар, Горгаз келип, мынантип зындарды тозуп, берге Горгазга неме салабыз, офис салабыз дейт экен. Бул жер өзү негизи Горгаздын орду деп аталган. Горгаз аренда кылган жер экен. 49 жылга. 49 жылдык арендасы бүтөлекти эле жана 49 жылга неметкен экен. Жана 49 жылга аренда деп 22 жыл эле узартып коюптур. Эч акча төлөбөгөн, эчтеке болбогон аренда экен. Анан Канат Нусупов, ошо прокуратура, мэрия, бирок документин расташпады. Анан бу жерге Горгаз офис салат экен деди. Оштун теңи Горгаздын офиси го. Бу жерге эмненин офисин салат? Мына ушундай. Бул жерлерде, ана жерде экичек, биракта да экичек. Билгендер айтат, Горгаз жылда 2ден чекти сатып коюп отурат дейт. Бул жердин аянты канча өзү жалпы? 50 сотик. Мага госреестрден 50 сотик 43 деп кортунду чыгарып берген. Ал кортундумда бар эле, кеше жакында эле Дастан деген УКСтын начальниги алып, ошолор садике деп ырастап атышты эле. Анан биринин артынан бири айдалып атып эле, карапайым эл кыйналды. Азыр жана сиз айттыңыз да, бул жердин жашоочулары 2,5 миң депчи. Анан жолдун аркы бети дагы? Аркы бетинде дагы 3 миң жашоочу бар. Чоң трасса бул. Ош Караван трассасы. Бул жак бир 6 миңдей бар. Жашоочу бар экен. Бирок ошончо адамга мектеп, садик эчтеке жок. Бул 50 сотик жерге 150 балалык сонун садик түшөт деп УКСтын балдары мага айткан. Кичине чыдап туруңуздар, документти растасак, проектini сызабыз. Эми бирок кыймылдабаса кыйын экен да турат. Эл кыйналып атат, западныйга барышат. Балдардын баарын. Западныйга окушат. Западныйга барышат, окуганы да барат, садикке да барат. Путуңуз ооруп атса ham чыгып айтып.
Mayli. айтып атыпсыз да. Кудай шипасын Алла берсин. разы болсун, азаматсыз же. Азаматсыз. Эми урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мэрия, урматтуу Жанар Акаев, мынакей. Баягы эжем айтып аткан жер ушул жер экен мына. Ушул жерден баштап ушунун ичи баардыгы бул канча жылдан бери бир жөн эле мындай бир таштандуу болуп эле мындай турган жер экен. Эми ушул жерди бир кичине бир кызыгууну пайда кылып туруп эле даяр экен. Жериңиздер да баары даяр экен. Ушул жерге жакшына бир бала бакча салып бериңиздер. Дагы ушундай жерлер көп экен бул жерде. Мектептерди салып бериңиздер. Мынакей азыр өзү эже айткандай, бул наркы бет айыл менен бул жердин жашоочу тургундарынын саны 6000ге жакын тургундар бар экен. Эми ошол немеге барып окуп келишет экен. Азыр эми мындайча айтканда ушул жерде, ушул айланада бала бакча дагы жок, мектеп дагы жок да. Ошондуктан ошо маселени карап, бир жакшы бир демилге менен колдоп, ушул жерге бир жакшы бир бала бакча менен мектеп салып берсеңиздер жакшы болот эле. Эже баягы сиз айтып аткан суу кампа кайсы? Ушул мынал жер да? Ооба, ушул жерге курулуш керек. 32 соток жерди бөлүп берип, Бакытбек Жеңишбекович проектисин сыздырып даяр. Проекти сызылып бүткөнүнө деле 1,5 жыл болду. Бир адам кыймылдабайт, айтышка туура келип атат. Бул жерде деле 70-80 түтүн эл бар. Жай мына башталдыбы? Суу таңкыс болуп, эки арадан уруш. Соттошконда немебиз бар. Аксакалдар сотуна барган күндөр да бар. Бардыгын далилдеп беребиз. Азыр бул жердеги суу кампанын курула турган жерине канчалык турбалар коюлуш керек эми? Аны немелер өздөрү билет. Проект даярбы? Проект даяр. Укуста даяр. Жеңишбек Шерматовичтин астына алып келип жайып, мына проект даяр деп көрсөтүшкөн. Биз да көзүбүз менен көргөнбүз. УКСК деп начальниктер алмашып эле иш болбой атат. Мына газ турбалар келип тур деже? Газ Булар кандай эми булар? биз койдурдук. Газ барбы? 50ге 50 деген. Жок. Баягы айтып аткан газыңыз ушул беле? Газыбыз ошол өзүбүз жакта да жана 2,5 миллион акчабыз чогулуп, ошол булкулдабай 3 жылдан бери турат. Бул айылда 70-80 адам бар эле. Чогултуу ишти, газыбыз коюлуп калды. Коюлду, бирок подключение боло элек. Газга? Жана 2,5 миллион акчаны кармап алып жөн эле турасыңарбы анан? Ал компьютерде турат. Заказ деп төлөнгөн. Аны биз эч жака да иштете албайт экенбиз. Мэриядан бир адам келип кабар албаса, биз каяка барабыз? Кичинекей адамдардын сөзү өтпөйт экен. 2,5 миллион турат. Эми бар үмүтүбүз Жанар Акаев келип, ошолордун бардыгын бир калыпка салып берсе, бизде көп эле эмес. Азыр ошо 75 столба, мына газдын подключениясы, суу, ушулар немесе анан майда иштер, уместин иши. Умес бир күн иштеп койсо барып бүтөт. Анан бөлөк бизде эчтеке жок. Жол дебейбиз. Бирок жолуңар деле начар экен. Начар, майли. Жолуңар деле начар экен. Ага деле ыраазыбыз. Эмне кылалы? Эми кылганга жараша эми ушунун баардыгын бир жолундагы, суусундагы, мынтип газындагы мындай бир газды да ошо өзүбүздүн күчүбүз менен алып келдик. 50 на 50ка. 50ге 50 да. 50ге 50. 2,5 миллион акчасы турат экен банкта. Компьютерде. Эми калган нерселери мэрия мындай бир жардам берип, жарымын кошуп, карапайым калктын маселесин чечип бериңиздер эмичи. Ооба. Бар үмүтүбүз Жанар, сен эми өзүң келесиңби, ишеничтүү адамыңы жибересиңби, көзүңөр менен көрүп кеткиле, пожалуйста. Ошол эми урматтуу Жанар Акаев, биз жанатан бери көйгөйлөрдү көрсөттүк, чагылдырдык, баарын тарттык, айттык, дедик. Эми буюрса сиздин командаңыз менен мына 1-2-3 күндөн кийин сизге барабыз замдарыбыз менен деп мындай бир убада берип келбей коюп алдабастан мындай бир конкретно алгылыктуу иштериңиздерди бир көрсөтүп бериңиздер. Ошол бар болуңуздар, көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.